Ассаламу алейкум достор. Бүгүн биз Кыргызстандын президенти болуп шайланган Садыр Жапаров жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Садыр Жапаров 1968 жылдын 6 декабрында Ысык Көл облусуна караштуу Түп районунун Кең Суу айылында туулган. Үй бүлөлүк абалы, 4 баланын атасы. 1986 жылы орто мектепти аяктап, 1987 жылы Советтик армиясында кызмат кылган. 1989 жылга чейин Новосибирск шаарында радиотелеграфисттер бөлүмүнүн командири болуп кызмат өтөгөн. Билими Фрунзе шаарындагы дене тарбия окуу жайында ийгиликтүү аяктаган. Экинчи жогорку билимин Кыргыз-Россия Славян университетинин юридикалык факультетинде улантып, ийгиликтүү аяктаган. Эмгек жолу 1991-1994 жылдары дыйкан чарбанын жетекчиси болуп эмгектенген. 1994-1996 жылдары Каракол шаарында жайгашкан Терке ишканасынын башчысы. 1996-2001 жылдары Гузель ишканасынын генералдык директору. 2001-2005 жылдары Балыкчы шаарында жайгашкан Нурнефть газ нефтини кайра иштетүү кичи заводун куруп, ал ишканада генералдык директор кызматын аркалаган. 2005 жылы Түп шайлоо округунан жогорку кеңешке депутат болуп шайланган. 2008-2010 жылдары коррупцияны алдын алуу боюнча улуттук агенттиктин комиссары болуп иштеген. 2010 жылы кайрадан жогорку кеңешке депутат болуп шайланып, 2013 жылга чейин иштеген. 2013 жылы бийликтин саясий куугунтугуна кабылып, депутаттык мандатынан адилетсиз ажыраган. Ошондой эле 2017 жылы Кыргызстандын Кумтөр алтын кени кыргыз элинин пайдасына иштеш керектигин айтып чыгып, ошол мезгилдеги бийликти кескин сындагандыгы үчүн саясий куугунтук болуп түрмөгө камалат. 2017 жылдын 2 апрель күнү биринчи СИЗОдо Садыр Жапаровдун мойну жана колунун венасы кесилген. Медициналык жардам 5 сааттан кийин берилген. Андан көп убай Жапаров түрмөдө болгон учурда анын атасы, апасы жана баласы бул дүйнө менен кош айтышкан. Ак илет бирок сынбайт. Арадан 3 жыл өткөн соң 2020 жылдын 4 октябрында партиялык шайлоо адилетсиз болгондуктан эл наразы болуп президенттин жана депутаттардын бийлигин бир түндө кулатып, Садыр Нуркожоевди түрмөдөн чыгарып, 2021 жылдын 10 январында президент кылып шайлады. Садыр Жапаров сабырдуу жана күчтүү, сыноого сынбай акырына чейин турду. Акыры сабырдын түбү сары алтын дегендей жеңишке жетип, учурда Кыргызстандын эл тандаган жаңы президенти болуп шайланды. Садыр Жапаров тарыхта калсын десеңиз, каналга подписаться болуп, ушул видеону башкалар менен бөлүшүңүз.